Депутаттар майда чүйдөсүн айтпаганда мен эки чоң бомбаны силерге айтып коеюн бул мыйзамдагы. Биринчи шайлоо күрөөсү 9 миллион сом саясий партиялар үчүн эмне деген чоң акча. 9 миллион сом эмес, 1 миллион сом араң табабыз саясий партиялар. Бул саясий партияларды өлтүрүү деген сөз. Чоң бай саясий партиялар келет дагы, майда саясий партиялар шайлоого катыша албай калат дегендик бул. 300 миң сомда көп бир кандидат үчүн. 300 миң сом жергиликтүү адамдар үчүн, инсандар үчүн бул өтө кыйын региондо жашагандар үчүн. Анын баасын да алдай түшүрүшүбүз керек. Андан кийин 3 мандаттуу, 3 чорточка деп атасыз, Дастан мырза. Эртең сиздин Октябрьский райондон А, Б, С деген 3 миллионер чыгат да 3 миң кандидат, 3 миң агитаторду алат да сизди талага таштайт. Бир шайлоочу бир эле голос бериш керек. Siz kançalık avtoritetiniz bolsa da erten öte albaysız. A, B, S деген 3 миллионер çıgat da 3 ming kişini alat, agitator kılıp. Sen 200 kişinin menen kalasın. Bul el şaylodo. Oşon üçün janakı aytып atkan bul eki nerseni oңдоп turup, bul mıyzam menen men koldoymun. Bırak momda kebir bombalarda tüzдөшүбүз керек. 3 чорточка болбойт, bir adam bir эле kandidatты tandaş керек. Oşonda adilеттүү болот. Каалаганын өйдө чыгарат, каалаганын ылдый түшүрөт, аял затында да ошондой болот. Биз муну башыбыздан өткөн. Жергиликтүү кеңештерде айла жок эми, эч ким шайлоого барбай атат. Ошон үчүн муну кылып атышат. Ал эми жогорку кеңештин шайлоосунда бул иштерди экинчи окуудан көзөмөлгө алышыбыз керек. Кудайга шүгүр, бирок бир региондон, бир округтан 3 депутат чыкса, абдан жакшы. Бул мыйзам туура эле деп ойлойм. Бирок кээ-бир момдай нерселерди экинчи окууга чейин биз сунуштарыбызды беребиз. Ошону менен оңдоп жүрүп отурушубуз керек. Рахмат. Балбас Арлыкович, мына күрөө боюнча сиз айтып өттүңүз, бизде ушул аталган мыйзам долбоорунда авторлордун бири сиздердин фракциянын лидери Маматалиев Марлен Абдрахманович. Ошол киши аталган күрөөнү сунуштаган. Демек сиздер мындай бай фракция, бай партия деп биз колдодук. Эми мисалы Марлен Абдрахманов сунуштаса мен лидер катары ал кишини сыйлайм, бирок депутат катары өзүмдүн оюмду, тажрыйбамды колдонуп айтып атам мен сизге. Биз эске алабыз. Кудайга шүгүр биз деле эч кимден кем калбаган партиябыз, бирок биз дагы кийинки келе жаткан партияларга уруксат беришибиз керек да. Анан могу жерде отурган партиялар эле ушинтип коет депсизби? Эми биз ал киши менен да сүйлөшкөнбүз, бирок мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Силердин партияңар жарты партиябы мисалы. Кудайга шүгүр, саясий мисалы Турцияда саясий партияларга өкмөт жардам берет. Өкмөт атайын акча бөлөт алып келген мандатына жараша. Бирок биз ал деңгээлге конечно жете элекпиз. Акырындан саясий партияларды өнүктүрүп өстүрүп келатабыз да. Рахмат. Андан кийин бул жерде Балбас Арлыкович баягы биз дагы мына сиз айтып өткөндөй мыйзам долбоорунда бир адам бир талапкерге гана добуш берет деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Балбас Арлыкович, өзүңүз билесиз, 2005 жылы бир мандаттуу шайлоо округунда депутаттыкка талапкердин күрөөсү 30 миң сом болгон. 30 миң сом 2005 жылы. Андан бери 20 жыл өттү. Бул канча инфляция өстү. Бүгүнкү күндө 300 миң сом, бүгүнкү 300 миң сом. Ошол 2005 жылкы 30 миң сомдон арзан. Ошол кездеги 30 миңден арзан. Бул бир. Экинчиси, эмне үчүн биз дароо эле арыз жазганда банкка төлөгөн 300 миңин кошо квитанциясын алып барып, анан катталсын деп. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, президенттикке 87 адам коюп алат, депутаттыкка 150 адам коюп алат. Анан күрөөсүн төкпөйт дагы акыркы күнгө чейин соодалашат. Күтүп отурат, ким келет, кайсы депутат менен соодалашам деп. Бул документ тапшыргандан кийин борбордук шайлоо комиссиясынан кошумча иш болот. Булар тийиштүү органдарга, мамлекеттик органдарга запросторду жөнөтөт ошол адам боюнча. Анан соңунда бул катталбай алып коюп атпайбы? Аны борбордук шайлоо комиссиясында убарага салып атпайбы? Ошон үчүн дароо эле бир пакет менен тапшырсын, 300 миңди төлөсүн. Анан арыз жазсын. Антпесе борбордук шайлоо комиссиясын ашыкча ишке салып атат. Анан соңунда алып коет, эсептешип туруп соодалашат. Ошон үчүн биз ушул бардыгын эсептеп, инфляцияны эске алып туруп, анан кийин ушул суммага токтодук да, мен ойлойм 300 миң сом депутат болом деген адамдар үчүн бул мындай
өтө деле мындай кыйынчылык туудурбаган бүгүнкү заманда туура эле чен деп ойлойм. Экинчиси, жанагы агитаторлордун саны боюнча азыр эгер 30 округ түзүлүп кала турган болсо, мыйзам долбоору кабыл алынып, эң аз дегенде 120, эң көп дегенде 150ге чейин болуп атат. 20%га отклонение бар да, өйдө ылдый. Ошондо элестетиңиз, 150 миң адамга кантип 500 адам менен агитатор иштейт? Көбөйтүш керек 1000ге чейин. Кааласа 100 менен иштейт, кааласа 200 менен иштейт, кааласа 1000 менен иштейт, 1000ден ашпайт. Мына ушул моменттердин баардыгын эске алганбыз. Ал эми жанагы партиялар боюнча 9 миллион деген. Эгерде бир партия болгону 10 округтан койсо 3 миллион төлөйт, 5 округтан койсо 1,5 миллион эле төлөйт. Ал 30 округтан бирден чыгарга турган бул демек күчтүү саясий партия. Алын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Мына ушулардын баардыгын биз эске алганбыз да.